Келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу апалар, урматтуу аталар, эжелер, карындаштар, жеңелер, инилер, агалар, бир туугандар. Кимегерде дейт, адамга рахмат айтпаса, жаратканга да рахмат айтпайт экен. Азыр эмне көп? Иш көп, эмне көп? Жумуш көп. Ошолордун бардыгын таштап, биз менен баарлашканы, атарытып, жолго артып келгениңиздерге, ар бириңиздерге чоң рахмат. Курама темир курс болуп деп коет, бул жерде аксакалдар да отурат, жаштар да турат, студенттер да бар окшойт. Айтор жумушта иштегендер, баардыгыңыздарга чоң рахмат. Ушу келгениңиздерге, ар бир кадамыңыздарда береке болсун, жүзүңүздөр жарык болсун, жүрөктө иман болсун. Биз азыр Кыргызстанды кыдырып келатабыз. Кечээ эле карасаңыздар, Кызылкыяда болдум, Жинжигенде болдум, Марказда болдум, Кадамжайда, азыр эле түшкө чейин Баткенде жолугушуу болду. Кудайга шүгүр, бардыгы жакшы. Бирок ушул башында айттым эле, биздин команда идея менен жашаган команда, алысты ойлогон команда, арканды алыс таштаган команда, майдаланбайлы деп. Анткени сөзүң майдаланса, өзүң майдаланат экенсиң. Мен бир тилегим ушул, саясат деселе кийинки мезгилдерде бирин-бири шыбамай, бирин-бири алдамай, секирмей, таштамай, орунга отурмай, партияга отурмай түшүнүп кетти. Ушул партиянан кийин саясат жөнүндө элдин түшүнүгүн өзгөртөлүчү деп баратабыз. Эмне себептен дегенде, түшүнүк өзгөрсө, адамдын амалы да өзгөрөт. Эмне үчүн саясат деселе алдамайды, бирин-бири сазга батырмайды, уурдамайды түшүнүп калдык. Эмне Исхак Раззаков саясатчы болгон эмеспи? Болгон, бирок кандай саясатчы болгон? Масалиев саясатчы болгон эмеспи? Болгон, бирок кандай саясатчы болгон? Тарыхта Анушерван деген болгон. Тарыхта Харун Рашид деген болгон. Умар бин Абдулазиз деген падышалар болгон. Элестетип көрсөңүз, Умар падыша болуп турганда 2 жыл 3 ай башкарыптыр. 2 жыл 3 айдын ичинде садага бергенге кедей таппай калган экен. Ошончол өлкө байыган экен, өлкөдө береке болгон экен. Эмне үчүн ушундай байыган десе, падыша болгон күнү айткан экен, аялын чакырып туруп, сен падышанын кызысың. Сенде алтын көп, күмүш көп, мына шуба көп, кулактагыны, билериктердин бардыгын чыгар, мамлекетке өткөзүп беребиз. Анткени мындан ары мен байлыкка кызыкпашым керек, сенин кийимиңе, сенин көрмөнө шермеңе кызыкпашым керек. Өзүмдө дагы байлыкты бүт өткөзүп берем, мен элге иштеп берем деп айткан экен. Ушунчалык кыйналып жашаган экен, андан жардам сураганга келгендер бар го. Анын турмушун көрүп, тиричилигин көрүп, үйүн көрүп, кайра кетип калчу экен. Мен эмкиде буга жардам алып келейин деп. Бир жолу кызы ыйлап келет экен. Эмне себептен дегенде, падышанын кызы, амирдин кызы. Эмне ыйладың десе, кийими жамаачы экен, кош окугандар маскаралаптыр. Падышанын кызынын кийими жамаачы деп. Кудай таала, кыздын көз жашын көрсөтпө, баланын көз жашын көрсөтпө. Ата болгондо качан сезесиң, качан балалуу болгондо. Бирок өзүң Москвада жүрүп, бул жакта балалуу